Лейлик районунун Кулунду айылынын тургуну Фахридин Ботобеков асыл тукум жылкылардын 4 түрүн жана 1000ден ашык гиссар койлорду багып, үй бүлөлүк кирешесин кеңейтүүдө. Ал өзү баккан өзгөчө породадагы малдарды башка кошуналарына да берип, асыл тукум малдардан киреше табуунун сырлары менен бөлүшөт. Мисалы азыр мына балдар чоңоюп атат, бири үй жай кылып берип, бири мал кылып бер дейт, бири ар жак бер жактан үй кылыш керек. Мисалы үй жай кылганда эми эле акча жок болсо бир там сарай сала албайсың. Ошолордун кереги иштетет. Балдарды жайлап ушуларды иш кылып кыйналбасын, ошолордун пайдасыга иштейбиз. Каарманыбыздын мал чарбачылыгында жылкылардан башка 800дөн ашуун асыл тукумдуу гиссар койлору да бар. Бул койлордун өзгөчөлүгү бат чоңоюп, этти көп берет. Аны тирүүлөй да союп да сатканда жөнөкөй койлорго караганда бир топ кирешелүү. 2012 жылдан бери ошо бир 100 баш кой алган элем. Ошол боюнча 2012 азыр мана 7 жыл болду. Ошо 7 жылда бир 900га жакын мал бар, кой. Баарыны сорттоп, кочкорлорду 30 миң, 40 миң, 50 миңге чейин немеден алып келем, Дүйшөмбүдөн алып келем сорттоп. 20га жакын жылкы жана 1000ге жакын койлордон жылына миллион сомдон ашык киреше табат. Үй бүлөсүнөн сырткары кайрымдуулук иштерине да активдүү катышып, муктаж болгондорго акчалай каражат бөлүп турат. Кундуз Жоробекова, Максатбек Акылбеков, Ош Бирим жаңылыктары, Баткен облусу.